Достор, өткөн жума Трамп Сауд Арабияга уранды байытууга уруксат берди, келишим түзүлдү деген кабар чыкты. Бул эмне деген сөз? Азырынча тынчтык максатта, ал атомдук электростанция жасайт, медициналык максатта колдонот жана башка деп кое берет. Бирок келечекте Сауд Арабия өзүнө ядролук бомба жасайт деген маани келет. Бирок ошол кабардан 1-2 күндөн кийин Трамп эгер Сауд Арабия Авраамский соглашение, Ибрагим келишимине кол койсо деген шарт коюп койду. Бул эмне деген Ибрагим келишими? Ибрагим пайгамбар билесиңер, 3 чоң дин, мусулмандар, еврейлер жана христиандар үчүн дагы маанилүү болгон, үчөө тең тааныган бир пайгамбар. Ошол пайгамбардын атын колдонуп 2020-жылы Трамптын 1-мөөнөтүндө бир келишим түзүлгөн. Бул келишимдин өтө жөнөкөй түшүндүрмөсү, эң башкы пункту Палестина маселеси чечилбей туруп эле араб мамлекеттер менен Израилдин же кээ бир мусулман мамлекеттер менен дагы дейли, Израилдин дипломатиялык мамилесин түзүү. Себеби 1948-жылы Израиль деген мамлекет түзүлгөндөн бери араб мамлекеттери жана кээ бир мусулман мамлекеттери Израилди тааныбайт. Аны менен дипломатиялык мамилеси жок. Арабтар андан кийин бир канча жолу Израиль менен согушкан, бирок Америка катуу Израилди колдогондугу үчүн арабтар жеңилип калган. Ошол бойдон мамиле жок. 2020-жылы Трамп ушундай бир келишим түздү Израиль менен кошо. Бул келишим Израилге көбүрөөк жардам берет. Анан ага Бириккен Араб Эмираттары, Дубай болгон мамлекет, Бахрейн жана башка бир канча араб мамлекеттери ошо 2020-жылы кол койгон. Азыр эми Сауд Арабияга дагы ошондой шарт коюп атат. Биз сага ядролук бомба жасаганга уруксат беребиз, бирок сен бул келишимге кол коесуң деп атат. Азырынча Сауд Арабия кол кое элек. Достор, мен бул теманы жакында кененирээк өзүмдүн YouTube каналымда айтып берем. Мисалы, Индия менен Пакистан кантип бомба алган, Иранга бул технология кантип барган, Советтер Биримдиги кантип алган жана башка ушул темаларды кенен айтып берем. Эгер кызыксаңар, YouTube каналыма дагы жазылып койгула.